Саламатсыздарбы? Менин атым Сулайманов Аскат, Такебай 2 тасмасынын баш каарманы. Бардык өнүккөн мамлекеттерде эли дагы, өкмөтү дагы жаратылышты коргоо үчүн болгон күчүн жумшайт. Бирок адамдардын терс мамилесинен кийин бара-бара жаныбарлар дагы, өсүмдүктөр дагы азайып баратканы баарыбызга белгилүү. Талай Кудретович, эми биздин маселе көтөл. Угуп атам мен сизди Байболот байке. Эми менин сунушум баягы эле. Агитацияда сүйлөшкөн тыйынды төлөп берейин. А сиз кийин 1-2 проектти колдоп бересиз. Жер боюнча. Взаимовыгодное предложение. Эмне проект, эмне жер? Особо охраняемые природные парки. VIP-городокторду курабыз. VIP-охота, VIP-отдых. Анан 1-2 мыйзамды түртөсүң. Болду. Мы оба в шоколаде. Апей, анын особасы не особо охраняемый болуп калып атпайбы? Андай жерлер ансы эле барган сайын азайып баратат. Жок койсо. Ошондой кооз жерлерди суктанып, коргоп калганын ордуна именно ошо жерлерге силер үйүңөрдү, сарайларыңарды салып атпайсыңарбы? Анан дагы өсүмдүктөр, жаныбарлар азайып баратат деп таң калып коесуңар. Акчам бар менин, рахмат. Өзүнүн бир күндүк пайдасы үчүн ушундай адамдар жаратылышты 1000 жылда кылган эмгегин жок. Дүйнөдө ар бир жанды, ар бир нерсе бири-бирине тыгыз байланышты. Бүгүнкү күндө кыйылган бак, эртеңки күнү анда жашаган курт-кумурскалар, анда уялаган канаттуулар, анан ошол эле бактын таза абаны бөлүп чыгарган жалбырактарына зыян келтирет. Анан эртең үйгө келип кетчи. Мен сага бир жакшы мүйүз даярдап койгом. Сувенир. Эмне болгон мүйүз? Не жеңем ары бери чуркап атабы? Тамаша. Сиздей красавчик, чырайлуу жигитти жеңем каяктан тапмагыла. Азыркы заманда эч бир жандыкты өлтүрбөй эле үйүңөрдү коздосоңор болот. Туурабы? Бирок өкүнүчтүүсү өзүбүздүн эле жарандар. Үйүбүздү коздойбуз деп эликтин башына. Ар биздин териси, кыскасы кызыл китептеги жандыктарды кырып атышпайбы? Албетте бул өкүнүчтүү нерсе. Бирок келгиле туугандар, колдо бар байлыкты жогото албайт. Кыргызстандын эбегейсиз кооз жаратылышын